Бүгін біз Каталин Новогайым менен Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койдук. Биз конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк жана эки тараптуу күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкууладык. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуу жылдарынын аралыгында олуттуу иштер аткарылды десек жаңылышпайбыз. Эки өлкөнүн борбор шаарларында элчиликтер ачылды. Стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында зарыл болгон маанилүү механизмдердин баары түзүлдү. Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңеш, экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Венгер өкмөттөр аралык комиссия жана Кыргыз-Венгер ишкерлер кеңеши түзүлдү. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды кеңейтүүдө Венгер Кыргыз өнүктүрүү фонду өзгөчө ролду ойнойт. Жакында түзүлгөн фонддун алкагында биргелешкен долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылып жатат деп ишенемин. Эртеңки Кыргыз-Венгер бизнес форумунун жүрүшүндө Венгер Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында бир катар келишимдерге кол коюлат деп убануу менен белгилейм. Стратегиялык өнөктөштүгүбүздү мындан ары бекемдөө максатында биз Визейр Венгер авиакомпаниясы аркылуу Будапешт, Бишкек Будапешт каттамы боюнча түз авиарейстерди ачуунун үстүндө ишти улантууну макулдаштык. Кудай буюрса, ушу жай айларына барып, түз аба каттам ачылып калат деген ниеттебиз. Биз ошондой эле маданий гуманитардык жаатта өзгөчө билим берүү тармагында мындан ары кызматташуу маселелерин талкууладык. Стипендиум Унгарикум программасы боюнча Венгриянын жогорку окуу жайларында билим алуу үчүн кыргыз студенттерине жыл сайын 200 орунга чейин квота бөлүп бергендиги үчүн Венгер тарапка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз бул багыттагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары дагы күчтөндүрөбүз. Ушул күндөрү меймандос Будапешт шаарында эки өлкөнүн алдыңкы окуу жайларынын катышуусунда биринчи Кыргыз-Венгер ректорлор конференциясы өтүп жатканын канааттануу менен белгилейм. Бул конференция окуу жайлар аралык тыгыз кызматташуу үчүн жакшы ниет түзөт деп ишеним артамын. Мындан тышкары бүгүнкү жолугушууда биз Каталин Новогайым менен эл аралык уюмдар, Европа биримдиги жана түрк мамлекеттер уюму алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелерин дагы талкууладык. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жетишилген макулдашуулар биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздү мындан ары да бекемдөөгө жана кеңейтүүгө жакшы өбөлгө түзөт деп ишенем. Мындан ары Кыргыз-Венгер кызматташтыгын эң жогорку бийик деңгээлге жеткизебиз деп мен терең ишенем.